Алар мүмкүнчүлүктөрүн чектебейт. Мен чоңойгондон кийин мугалим болуп иштегим келет. Алар сиз менен бизге караганда көбүрөөк иштейт. Мен дагы жумушка барам. Мен дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга окшоп мен да иштейм. Алар жашоодон рахат алып жашайт. Эле эмнедикте эле жүрөбүз биз. На самом деле антип жашаш керек. Алар көп нерселерди кыялданат. Кийин чоңойгондо баскым келет, мен басып мамамды бошоткум келет. Азаттык плюс бул чыгарылышын тагдырдын сыноосуна сынбаган жаштарга арнады. Мен басам, мен бактылуумун. Бул Үсөн кызы Нурдун жашоодогу урааны. Үйдө бош отурууну жактырбаган Нур Сокулук районунун национальный айылында жашайт. Ал 3-1 туугандын кичүүсү. Учурда 5-класста окуйт. Жай келсе алча жазайм, гүл жазайм. Күз келсе мындай бактарды жазайм. Атай өзүнүн өңдөрү менен бактарды жазайм. Бул менин хоббим деп айтсам болот. Анткени мен муну жазайм. Мен ушу менен эргип алам, ушу менен эс алам, чарчаган убакта ушу менен жасасам, мен өзүм нервим эс алат. Ушу сабактан келгенде дагы колум бош болсо эле мен ушу менен жазап отургум келет да. Табиятынан зээндүүлүгү менен өзгөчөлөнгөн Нур апасынын түйшүгүн жеңилдетсем дегенде эки көзү төрт. Андыктан ал келечекте эч кимге көз каранды болбой. Тескерисинче үй бүлөсүнө жардам бергиси келет. Кийин чоңойгондо баскым келет, мен басып мамамды бошоткум келет. Анткени мамам ар дайым менин жанымда, туалетке барсам да жанымда, сабакка да мамам алып барат. Кийин басып мамамды багып, кичине түйшүгүн жеңилдетким келет. Идиштерди жууйм, мош болуп калган убакта бейкатыр болуп идиштерди жууй берем, камыр жууйм, майлыктарды жууйм, камыр жаям. Ошо үйдөн ушу хаднок менен мектепте бир хаднок бар, анын мектептен басат. Бул хаднок менен үйдөн ошо жанына бирөөбүз керекпиз. Ошону менен ишенип басат, ата көзүнчө менсиз эчтеке баса албайт. Отуруп тургузуп, буттарына массаж кылып, физкультураларды көбүрөөк, анан таяктар менен, хадноктор менен көбүрөөк бастырып, внимание көбүрөөк кылабыз буларга. Бул отурса отуруп калат, ишенгени менмин. Отурса буттары кайра артка кетип, тырышып калат. Ошон үчүн көбүрөөк буга басып туруш керек хаднок менен. Нурка, сен өзүң баса аласыңбы? Эч кандай апаңдын жардамы жок эле азыр хаднокто баса аласыңбы? Ооба, басам. Басып көрбөйсүңбү беле? Өзүнчө басат, бирок жанында бир киши карап туруш керек да, ошого карап туруш керек. Жайында эшикке жүрө берет, кышкысын ушу кыйналып калабыз. Карда чыга албайт, үйгө келип ушинтип үйдө тар болсо да ушу бастырып калабыз үйдөн. Нурдун апасы Нургүл Намазбекова кызынын оорусуна байланыштуу Кочкордон Сокулукка көчүп келгенин айтат. Учурда Нур өз алдынча баса албагандыктан апасы эч жерде иштебей, күнү түнү колуна кол, бутуна бут болуп турат экен. Кызым төрөлгөндө ошо недоношко 6,5 айлык болуп төрөлгөн, веси 900 грамм болчу. Бул ошо врачтардын кайдыгерлик караганынан ушундай болуп калган. Ошол өзү 3 жаш, 4 жашка чыккычакта ошо врачты көргөбүз, мени эмнеге мынтип салды деп өзү кадимкиде өзү кыжалат болуп жүрдү. Биз ошо сен мындан жөн эле бутуңду ортуп алган, чоюп алган, ошон үчүн ушундайсың деп жүрүп, азыр ошо чоңоюп калганга өзү баардыгын түшүнө баштады. Аракет кылсам жакшы болот эле деп кызым өзү да көйгөйлөнүп, кыжалат болуп кетет. Мен кызымдын келечекте басып, өз алдынча түйшүгүн өзү тартканын көптөн көп үмүт кылам. Эже үйдө канча киши иштейсиңер? Үйдө папабыз эле иштейт. Бир киши иштейбиз, анан кызымдын өзүнүкү ошо. Анан мен өзүм ошо неме кылсамбы деп, могу машинканы алып аракет кылсакпы дегенбиз. Өзүнчө ошо доктурга барганга акча каражаты азыраак болгондуктан бирдеме тигип кошумча кылсакпы десем, ошо кызыма көбүрөөк көңүл бөлүнөт экен, ошон үчүн мен муга көбүрөөк отура албайт экенмин. Нурка, сен могу гантели сен көтөрөсүңбү? Жок. Байкелерим. Байкелерин көтөрөбү? Мен ойлотпойм сени көтөрөт депчи. Көтөрө албайм. Каарманыбыз барган жеринен дос таап, аларга белектерди бергенге ар дайым ашыгып турат. Мен бул кошелекту 2 күндө жасап бүткөм. Бул кошелекке
кийгиз кетет, анан жиптер кетет, анан могу ачып жапканга мындай ушундай атай эмеси материал бекиткечтери кетет. Моуларды өзүң тиктиңби? Ооба. Азамат. А монуч? Буну болсо мен 2 күндө жасап бүткөм. Муну да буга атай ушундай инструменттер бар, могу жерин. Анан буларын кайрып жасап койсо бат эле. Мага бат эле. Буларды кимге бересиң? Мен буларды азыр мен мектепке барам. Мектепке бара турган убактым болуп калды. Мектепке барып, өзүм жакшы көргөн курбуларыма берем. Чим эле койсом. Мектеп курагына келип калганда биз катуу ойлондук. Кыз бала болсо өзү тамга таанып мектепти кантип окуйт, баса албаса деп ойлонуп 1-классты биз көтөрүп барып окуттук. Бирок азыр Нурду мурдагыдай мектепке көтөрүп барышпайт. Анткени Нурга 1-классты бүткөндөн кийин бутуна операция жасатышып, учурда жетектетип мектепке барат. Нурга кандай жардам бересиңер? Нурга биз эки курбусубуз. Биринчиси Сабина, анан мен ал тургусу келсе Сабина көз тургузабыз, ходоногу менен бастырып, жаз келгенде эшикке чыгарабыз, тепкичтен ылдый түшүрбөйбүз. Кышында эме коридордо эле болуп бастырабыз. Колунан бүт келет, эмгекчил, дагы ал болсо могу гүлдү мага белекке берген, өзү жасап. Муну качан берди эле сага бел? 2-3 класста берген. Ошондон бери сактап жүрөсүң муну? Комнатамда турган. Ким доскага чыгат? Дагы. Кел Нур. Гүлчигит. Нурга жардам бере алчы. Гүлчигит отур бер. Мынаки. Не кылат экенбиз? Бул жакта жөн кошуп. Кошуп эмитебиз, Доскага чыкканда мага башкача сезим пайда болот. Что мен мындай полноценный эле кыз келдим деп. Анан Бул дененин го, ооба. Көрбөйлүбү ичин, анча окуйсуң? Мен эле отличник болгом класстан. Сен жалаң баштырбайсың эки. Азамат. Көбүнчө кайсы сабактарды кызык окуйсуң? Негизи мен бардык сабакты жакшы көрөм. Ошолордун ичинен аябай жакшы көргөн тарых, математика, орус тили. Нур мезгил менен дарыланып келген убакта биз мугалимдер кошумча сабактарды өтөбүз. Программага жеткизүүгө аракет кылабыз. Анан бери эң чоң өзгөчөлүгү бар сологой. Кол жазмалары абдан жакшы, үлгүлүү жазат. Биз кээде класста чыгармачылык менен салтанаттуу кечелерге даярдаган убакта Нурдан кээде жардам сурап калабыз. Өзү тапшырма берсек, жакшынакайларды жазып келет. Досторуна ыр жазат ар бирине мүнөздөп. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска, досуң барда кол узун, досуң барда кол узун, дос жокто кол кыска. Аптабың мага не жамгыр не кар не, жаныңда достор бар жерде. Кандайсың достор? Саламатсызбы? Кечке жоксуң? Жок, кечкен жокпуз. Кайсы жака барабыз деди эле? Азыр Bridges отелине барабыз. Дастан Алымбеков 20 жашта. Ал үчүн бүгүн маанилүү күн. Анткени ал азыр көптөн бери ишке ашырайын деп жүргөн долбоорун презентация кылганы баратат. Машинаны мен 16 жашымдан бери айдайм. Уже 3 жыл болуп калдыбы. Машина менин бул бутум деп эметсем болот да. Бүт жака чыга алам машина менен. Ары бериге. Мурун такси менен чыкчумун. Анда кээде таксисттер келбей калчу, кээде отказ кылып койчу эме деп.
коляскаң батпайт экен машинага деп кетип калчу эгер Кудайым буйрса. Атайыма рахмат ошо машина алып бергенине. Буну да атайын жакында эле жасаттык. Бир байкебиз жасап берди, атайын көрүп. Аябай ыңгайлуу. Кудай кылса торбуз, Бул Дастандын 3-чү машинасы. Эң биринчи темир тулпарын апасы туулган күнүндө белек берген. Айта кетчү нерсе, Дастан маршрутка жана троллейбустарга дээрлик түшпөйт. Ошо өмүрүмдө 4-5 жолу отурдум маршруткагачы. Аябай жыргап отурдум дейсиздер. Ооба. Жардамдашты. Элдер жардамдашты киргизип отуруп. Анан троллейбустарга да түштүм. Жакында эле. Троллейбустар бийигөө болот экен акасы. Сонун экен. Ошо. Келип калдык буйрса. Жок, буну уже өзүм көнүп калгам. Канча килограмм? 20 да. 20? Может 15. Точно билбейм, тарткан да. Биздин элибиз аябай эме да. Ушундай моменттерде аябай жардамдашып жакшы көрүшөт да. Жок, өзүм эле деп колуман алып кел деле. Аябай ачы. Ошонусу жакшы. Ошо ушинтипчи мен ритуал өзүнчө. Бат эле турбайбы? Бат эле бирок. Ошо. Канча убакытта үйрөндүңүз? Машина көп эле, чынын айтсам көп эле жүрдүм, бир жылдай жүрдүм. Ага чейин апам жардамдашчу, 1 жыл, 2 жылдай өзүм үйрөнүп, калктанып өткөнгө чейин. Всем привет. Тамашакөй Дастан социалдык ишкерлер бирикмеси уюштурган ишкерлер мектебинде 8 күн бою окуду. Бул жакта аны менен бирге дагы 30 адам билим алып, эми өздөрүнүн бизнес идеясын сунуштоо алдында турат. Саламатсыздарбы? Менин проектим Lobuz Media деп аталат. Кыргызстанда 190 миң мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын көбү үйдө олтурушат, жумуштары жок. Дастан азыр Lobuz монтаж студиясын ишке ашыруу үчүн инвестор издеп жаткан чагы. Анын тайпасында видео монтажды бир аз билген 4-5 бала бар. Ага бул идеяны операторлор өздөрү сунуштаган. Биз өзүбүз ошо социальный проект тартып жүрчүбүз. Андан кийин бизге ошо операторлор айтып калышты. Келгиле видео монтаж менен алектенбейсиңерби деп биз силерге заказдарды берип турабыз деди. Зарплата кылып беребиз, өзүбүз үйрөтүп алабыз деди да. Только силерге ошо компьютерлерди алыш керек деди. Бул долбоор биздин каарманыбыз катышкан иш-чаралардын бири гана. Ал мындан сырткары да бир нече окууларга катышып, өзүн ар тараптан өнүктүрүп келет. Ал эле эмес, келечекте башкаларга да жардам тийсе деп жан үрөп иштейт. Дастан бизде анын жашоосун өзгөрткөн бир жерге эришип жөнөдү. Аларда оон созуп дагы бир ачылбаган талантын көрсөтүп берди. Айлында армандарды адашып биз да барбыз. Жоголгон жомугумсук, аягы унутулган. Ошо ийгиликтин башталган жери ушул жерде баштагам. Аны эмесе керели. Мен ушул жерде окуганбыз. Access деген программа. Мына бул жерде. Здравствуйте. Можете открыть, да? Открыто. Ага, бул жерде 2 жыл окудук. 2013-2014, 2015 бизде. Англис тилин гана окудуңарбы? Бул жерде англис тилин окудук. Лидерский качествону үйрөттү. Жана бизди жогорку кеңештерге алып барып, ар кандай адамдар менен, успешный адамдар менен тааныштырып, сүйлөштүрүп, ага чейин биз үйдө отуруп, операциядан кийин 4
отурганым 4 бал эле, көргөндөрүм 4 бал эле болуп, депрессияга да түшүп кеткем. Школду деле мен үйдөн бүттүм десем болот, 9га чейин. Мага аябай кызыктуу болду. Аралашып десем, башка жакка, башка балдар менен атамдашып десем болот да. Ушундай. Дастан бул жерге келерден мурун жашоом такыр башкача эле дейт. Анткени ал 1-класстан кийин белгисиз себептерден уланбаспай калган. Башынан 6 ирет оор операцияларды өткөрүп, азыр аларды жылмаюу менен эстеген каарманыбыз буга чейин Америкада барып келген. Wheelchair баскетбол, спорт визитор wheelchair баскетбол дегенге бардык Америкага 2 жумага. Чикаго деген шаарына бардык. Ал жерде вай, сонун экен дейсиз да. Бүт условиялар бар экен, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге. Мен ал жактан барып өзүмдү кадимки эле адамдай эле сездим да. Бүт жерине кирсең кире аласың, бүт жерде көрө аласың. Көптөгөн спортторду көрдүк. Американский футболдор бар го. Коляскачан менен отуруп ойнодук. Ыргытып, алар аябай профессионалдар экен. Мен ойлогом, коляскада мен аябай шыктуу мындай бат-бат жүрөм депчи. Жок, мен калпагат экен. Тиякта баскетболдо уже профессионалдуу оюнчулар аябай бат-бат жүрүшөт экен, эсилер жетпей калдым аларына. Так сонун экен. Дастан Алымбеков китеп окугандан энергия алат. Ал инновациялык технологиялар жана экономика колледжинин салык бөлүмүн аяктап, келечекте мамлекеттик кызматкер болом дейт. Сюжетибиздин аягында позитивдүү ой жүгүрткөн Дастандан коомдогу жакпаган нерсесин да сурап көрдүк. Эл эмне дейт? Эл эмне дейт деп эле жүрөбүз биз. На самом деле антип жашаш керек экен. Ар бирибиздин жашообуз бар экен. Өзүбүздүн жашообуз менен жашашыбыз керек экен. Салам, Сайкал, кандайсың? Жакшыбы? Жакшы. Кандай? Сабактарың кандай болду? Сабактарым жакшы болду. Жакшы болду. Канча 5 алдың? Английскийден 5. Ал эми азыр дагы бир азамат кыз Сайкал тууралуу айтып берейин. Ал 11 жашта. Бишкек шаарындагы атайын көз азиздерге арналган мектеп-интернатта 5-класста окуйт. Адатта Сайкал сабактан чыгып алып, апасынын коштоосунда кошумча курстарга барат. Эгер барчу жери жакын болсо, сейилдеп жөө атышат. Сайкал сабак кайсы сабактар жагат? Мага английский сабак жагат, ырдага сабак жагат, анан кийин коомдик сабак жагат. Коомдик. Мектептенчи? Математика жакпайт. Жакын эмессиңерби? все равно айтып турам. Анан мен басканымдан да сезип калат элем. Жаныңызда жүрүп, Мен сага кармалып берейин, Сайкал. Ооба. Сайкалдын туаса көз азиз, бирок делгир кыз убактын эч текке кетирбейт. Апасынын айтымында ал айланасындагы бардык нерселерге кызыгып турат. Музыкалык илимге барып калышына да өзүнүн кызыгуусу түрткү болгон. Мага музыка жагат, мектептен уккагам, мен биринчи үйрөнгүм келген пианинодан. Мен барганыма 2 жыл болду, 3-чү жыл болуп атат. Музыканын звуктары жагат, тональносттары жагат. Мен эмени сезем, мен ойнотканда клавишалардын басканын сезем. Ар кандай үндөрү чыкканы кызыктырат. Үйүндөрүн жагат, мен укканым элестетем. Эмнелерди элестетесиң, мисалы укканда үндөрдү? Суу, жаңгыр, ушундай бир природный явление элестетеби? Ооба, жаңгырды шоудер элестетет мага. Башка пианинодон башка дагы кандай аспекттер ойногон жагат? Флейт ойногон дагы жагат, пианино ойногон дагы жагат. Дагы эмнеге кызыгасың? Мен дагы оз комузга, баянга кызыгатам. Баары жагат турбайбы сага, Ооба, баары жагат мага. Четвертый, и четвертый, второй. Вот, молодец. Вот. Вспомнила, да? Вспомнила как? Агайынын эстедиңби деп жатканынын жөндөө себеби бар. Анткени Сайкал акыркы убактарда бул жака туруктуу каттабай калган. Аны апасы төмөндөгүчө түшүндүрдү. Бул жактын руководители Данияр менен Айнура. Алар болсо мага
50% скидка менен шарт түзүп беришти катышканга. Эми өзү бул жердин баасы 8.000 да. Анан кийин бизге 50% скидка бергенде 4.000 төлөп жүрдүм. Анан быйыл мына майдан берим сайканы сабакка алып келе албай калдым. Эми дагы эле суранып атат, мама апарыңызчы, үйрөнгүм келет дейм, бирок азырынча кое тургузум, күтүп турам деп неметип атам. Шарты соңгусун деп. Ошентсе да Сайкалдын апасы үйрөнгөн нерсесин унутуп калбасын деп, мүмкүнчүлүгү боло калганда кызын бул илимге алып келип турат. Ага агайы Медет Осмонов да макул. Анткени Сайкалдын музыкага болгон сүйүүсү күч, анын угуу жөндөмү да өтө жогору дейт ал. Она одна из моих. Сайкал бул студияга келген менин эң биринчи окуучум. Менин буга чейин мындай окуучуларым болгон эмес. Мындай балдардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы Сайкалдын угуусу абдан жакшы өрчүгөн. Музыкалык үндөрдү идеалдуу угат десем болот. Үндөр дүйнөсү ал үчүн өзгөчө бир аалам. Бизге бул абдан жардам берет. Ошондой эле эске тутуусу мыкты. Карабайсызбы? Азыр да дароо эле эстеп ойноп кетти. Биз башында манжаларын башкарууда гана кыйналдык. Вот это требует, конечно, большой работы. Музыка на сегодня бүттү. Эми английский сабагына барабыз. Hello, Saikal. Hello, teacher. How are you? I am okay. What's the weather like today? The weather is cold. Сайкалдын мугалими Юлия Инванчинованын да көз азиз. 10 жылдан ашык мугалимдик тажрыйбасы бар Юлия сабагын болушунча кызыктуу өткөрөт. Түрдүү оюндардан сырткары ата-аналар үчүн ылайыкташкан каражаттары да бар. Наряду со шрифтом Брайля, который... Көз азиздер окуй алчу Брайль шрифтинен башка да каражаттарды колдонобуз. Азыр заманбап технологиялардын кылымы болгондуктан компьютер биз үчүн да абдан маанилүү болуп калды. Биздин экранда эмне жазылып турса, ошону окуп берчү программабыз бар. Азыр жазып көрөлү. Бул жактан робот аны окуп берет. Так как он читает здесь роботизировано, You are my sunshine. Ну-ка, Сайкал. Кана, Сайкал биринчи сабында эмне деди? You are my sunshine. А это? The next line, следующая строчка. My only sunshine. Да. Сайкал англис тили курсуна 2 жылдан бери барат. Азыр анын деңгээли intermediate. Башкача айтканда кадимкидей эле англисче сүйлөшүп түшүнө алат. Англис тилин жакшы көрүп окуганын себебин Сайкал өзү айтып берди. Мен англис тилин эжекемин жагат. Англис өзү дагы жагат. Анан чоңойгондон кийин мугалим болуп иштегим келет. Апасы Сайкалды мындан башка да математика, орус тили сабактарынан кошумча курстарга алып барат. Анын айтымында азыр ал болгон убактын кызына арнап, ал кызыккан бардык илимдерге алып барууга даяр. Анткени Сайкал турмушта өз жолун таап кетиш үчүн азыртадан ага жардам беришим керек дейт. Алдым дейт. Мен дейт, бардык профессияны көргүм келет дейт. Бир жумада дейт, 7 күн бар дейт. Суббота, воскресенье меники как положено выходной болот дейт. Анан кийин биринчи понедельник күнү мен врач болом дейт. Вторник күнү мен мугалим болот дейт, репетитор болом дейт. Биринчи универге англискийден берген эжекесин идеал катары көрөт да. Университетке барып мугалим болом дейт. Анан үйдө да мугалим болом дейт. Бир күнү сатуучу болом дейт, сиздей болуп дейт, иштейм дейт, магазин көрүп дейт. Бир күнү дагы бир ушинтип 5 күнү 5 кесип, ар кайсы кесипти иштейт экен да. Ошондо мен ошондо дейт, мен баарын билем дейт. Ошондой кыялданат ушинтип. Мен эртең менен саат 7-де Новая Покровкадан жумушка чыгам. Ошол жолдон түз барып ага 111 келе атат. Сиз чөйргө жардам береби? Кеде болот, кеде болбойт. Кеде өзүм деле этсем. Анда меске да кандырайм, Опа. Маршрутка түшкөндө бияка водительдин аркасына кылем, анткени мага бул жер удобный, кармап турганга удобный болот. Кеде ушул жерде турганда дагы адамдар мени арып туруп жылдырат, тур бияка деп, кеде түртүп кетет. Кеде ушул маршрутканын ичинен жыгылганым дагы болуп калат, кеде.
Анан кээде ошо машинанын тыгынысынан элдердин бутун басып алам, байкабай калам да. Анан ошондо дагы көп сөздөрдү айтышат. Мадина Байгазы кызы күндөгүдөй эле жумушка башкалардан эрте келди. Анткени ал кесиптештерине караганда жумушка жакыныраак жашайт. Ошондуктан тигүү цехинин ачкычы Мадинага тапшырылган. Биринчи келишим саям бияка. Бул жерде канча кыз иштейсиңер? Бул жерде 8 кыз иштейбиз. 8 анан муну келип сайып, муну келип саям дагы жолу турсун деп кыздарга даярдап коем. Жумушка келгенде оорубузду эч качан шылтоолобойбуз деген Мадина Байгазы кызы 4 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын назик кыз бирикмесинде эмгектенет. 4 жыл мурун ошо эко баштыкты баштаганбыз. Издендик, алга чейин изденип, ошо идеясын таап, ошол жака кыздар менен сүйлөшөбүз. Отуруп баарын сүйлөшүп алып, анан ошо мондай сумкаларды тигебиз. Эко баштыктарыңыз ушул да? Эко баштык ушундай бир эме чоң баштыктар болот, эколор. Муну эмнеге колдоносуз? Муну бизде көбүнчө баягы көлгө колдонушат. Көлгө колдонот, пляжга анан баягы кыздар көтөргөнгө сумка, бул көп нерсе батат дейшин, ошого дагы колдонушат. Бир даанасын канчага сатасыңар? Бул сумка 1000 сом. Бул 1000 сом турат, э? Алаңгыча сааттын жебеси 8-ди көргөзөрү менен Мадина башта сөз кылган кесиптештери дагы биринин артынан бири келип, жумуш кызый түштү. Бул эже бычык, негизи сумкаларды. Бул эженин аты Үмүт. Ушул жерде бизге сумкаларды бычып даярдап берет. Бул жактан даярдап экен да? Даярдап берет. Анан ушул даярдалган нерсени биз жака тиккенге алып барабыз. Тигип бизге бул эжелер тигип беришет. Ошо. Бул эженин аты болсо Каныкей. Каныкей эже тигет. Ошо. Дагы бир кызыбыз бар, ал дагы просто келе албай калды жумуш болуп. Ал жакта 2 ордунда иштешет. Буларды упаковкалайм. Буларды мындай ачып алып, ар бирөөсүн текшеребиз биринчи. Кандай эме экенин текшерип, алардын баарын текшерип алабыз. Ушуларды тиккенбиз. Бул баштыктан тышкары балдардын кийимин да тигесиңер? Балдардын кийимин да ушундай беби бокс деген эмени тигебиз. Анан мунун баарын бир сыра карып текшеребиз. Мунун жип пуфтарын текшерип, кесип, ошентебиз дагы. Анан буларды мындай кылып упаковкалап, ар бирөөсүн. Сиз упаковкадан тышкары да эмне жумуштарды кыласыз? Упаковкадан тышкары мен үтүктөйм. Анткени машинага отурганда 2 кол керек. Мынтип тиккенгечи. Анан ошондо баягы мен бир кол менен баягы кармай албагам да. Ошондуктан ошо упаковка менен үтүккө кетем. Мадина баш болгон тигүүчүлөр кийимдерин көргөзмөлөргө алып чыгып, башкалар менен дагы тажрыйба алмашып турушат. Мисалы буларды выставкага коюп турасыңарбы, көргөзмөгө? Көргөзмөгө алып барып турабыз, ооба. Каяка алып барасыңар? Негизи эми баягы ар кайсы жерде болуп калат. Көбүнчө баягы биздин могу эмеде 17-синде августта болуш керек, ошондо выставкага алып бардык, могу эмеге. Спорт эме. Спорт сарайында. Ошол жака алып бардык. Ошол жерге алып барып, көргөзөбүз. Эми ар кандай болуп калат, ар кайсы эмелерге, мероприятияларга чакырганда барып калабыз. Ошондо силер айлык маянага иштейсиңерби же ушул баягы берилген буйрутмаларга жарашабы? Ушул моуларды буйрутмаларга берип тигилет, анан ушул сумкалар өткөндө бизге берет. Канча аласыз эми маяны? Эми кээде ар кандай болуп калат, кээде 2000 алам. Ушундай айын ушундай 2000, 3000ден ушундай алып турабыз. Бияка иштегенден бери көп максаттарым пайда болду. Элге мындай элдин эмеси болгон көз карашы кичине өзгөчө өзгөрүп калды десем болот. Коркуу сезими баягы бир аз болсо да кетип баштады. Көп нерселерди таптым, бияктан ачылдым. Мурун түнт болчумун, такыр сүйлөөчү эмесмин. Бирөө бир аз сүйлөсө эле ыйлабип ошондой болчумун мурун. Азыр болсо бияка келгенде ачылып, сүйлөп, көп нерсени үйрөнүп көрүп калдым.
Кечки саат 6 Мадина бир гана жумуш менен чектелбестен кечкисин дагы бий курсуна катышып турат. Анткени ал дайыма кыймылда болуп алдыдагы максаттарына жетиши керек. Ошондуктан Мадина күн сайын изденүүнүн үстүндө. Тияка барып, жумушка иштеп, бияка келип танысыга билип, ошондой эле ошо көп эмелерге, тренингтерге барып, көп нерсени үйрөнүп, өзүмө ушундай баягы жашоону баягы эч кимге мен баягы муктаж эмесмин, эч ким мени эме кылбайт деп ушуну улап кеткенге ушундай изденүүдө издейм.